Акылбек Жапаров Элкарт улуттук төлөм системасынын операторунун иши менен таанышты. Озоньо Жиела даңк медали менен сыйланды. Кыргызстанга Казакстан менен Азербайжандын парламенттик делегациялары келди. Назир Артыков министрлер кабинетинин ардак грамотасы менен сыйланды. Бишкек мэри Сурдолимпиада оюндары жана Азия чемпионатынын жеңүүчүлөрү менен жолукту. Манамада Кыргыз-Бахрейн парламенттер аралык байланыштарын өнүктүрүү талкууланды. Ош жана Ташкент шаарлары эки тараптуу мамилелерди өнүктүрөт. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Элкарт улуттук төлөм системасынын операторунун материалдык техникалык базасы жана иш принциптери менен таанышты. Министрлер кабинетинин башчысы Кыргызстандын аймагында мобилдик төлөм системаларын өнүктүрүүнүн маанисин белгиледи. Акылбек Жапаров белгилегендей, Элкарт улуттук төлөм системасын өлкөдө инновациялык жана алдыңкы долбоорлорду ийгиликтүү ишке ашыруу жана андан ары өнүктүрүү үчүн көмөк көрсөтүлөт. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров өзүнүн жарлыгы менен Кыргызстандагы буу тутумунун туруктуу координатору Озоньо Жиеланы Кыргызстандын өнүгүүсүнө кошкон салымы жана COVID-19 глобалдык пандемиясы учурунда эл аралык жардамды уюштуруудагы өзгөчө сиңирген эмгеги үчүн мамлекеттик сыйлык даңк медали менен сыйланды. Министрлер кабинетинин басма сөз кызматы билдиргендей, сыйлыкты Кыргызстандын президентинин тапшырмасы боюнча Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров тапшырды. Озоньо Жиела Кыргызстандагы өзүнүн дипломатиялык миссиясын аяктоодо. Бүгүн 23 июнда Кыргызстанга түрк тилдүү өлкөлөрдүн парламенттик ассамблеясынын кеңешинин отурумуна жана 11 пленардык жыйынына катышуу үчүн Казакстандын мажлисинин төрагасы Ерлан Кошанов жана Азербайжандын улуттук жыйынынын төрайымы Сахиба Гафарова баштаган парламенттик делегациялар келишти. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы билдиргендей, меймандарды парламент төрагасынын орун басары Улан Примов тосуп алды. Мындан тышкары бүгүн Түркпага мүчө мамлекеттердин жана башка боордош өлкөлөрдүн парламенттик делегациялары да келери күтүлүүдө. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун Кыргызстандагы өлкөлүк офисинин башчысы Артыкова Назира Пулатовна Министрлер кабинетинин ардак грамотасы менен сыйланды. Министрлер кабинетинин басма сөз кызматы билдиргендей, сыйлыкты Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов салтанаттуу түрдө тапшырды. Белгилесек, Назира Артыкова бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун Кыргызстандагы өлкөлүк офисинин башчысы катары өзүнүн миссиясын аяктады. Бишкек шаарынын мэри Эмилбек Абдыкадыров Сурдолимпиада оюндарынын жана 2022 жылы өткөн Азия чемпионатынын жеңүүчүлөрү менен жолугушту. Муниципалитеттен билдиришкенде, шаар мэри спортчуларды жана машыктыруучуларды жетишкен ийгиликтери менен куттуктап, акчалай сертификаттарды жана баалуу электерди тапшырды. Борбор калаанын мэриясы спортчуларды жана машыктыруучуларды жеңиштери менен чын жүрөктөн куттуктап, жаңы ийгиликтерди каалады. Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Бахрейн падышачылыгынын улуттук ассамблеясынын өкүлдөр кеңешинин төрайымы Фавзия Абдулла Юсуф Зайнал менен жолугушту. Маалымат кылайык, жолугушуу тим башчысы Жээнбек Кулубаевдин Бахрейн падышачылыгына болгон расмий сапарынын алкагында Манама шаарында өтүп, ага Бахрейн улуттук ассамблеясынын эл аралык иштер жана коргоо боюнча комитетинин жетекчиси жана мүчөлөрү катышты. Тараптар парламенттер аралык байланыштарды өнүктүрүүгө жана парламенттик достук топторунун деңгээлинде үзгүлтүз жолугушууларды өткөрүүгө өз ара кызыктар экендигин билдирип, ошондой эле эки өлкөнүн ортосунда мыйзам чыгаруу ишмердүүлүгүндө тажрыйба алмашуунун маанилүүлүгүн белгилешти. Ош шаарынын мэрі Алмаз Мамбетов Ташкент шаарына болгон расмий сапарынын алкагында шаардын акими Жахангир Артыкходжаев менен жолугушту. Маалымат кылайык, жолугушуунун жүрүшүндө эки тараптуу мамилелерди өнүктүрүү, анын ичинде социалдык экономикалык кызматташтык, шаар куруу жана турак жай коммуналдык чарба тармагында тажрыйба алмашууну талкуулашты. Жолугушууга Кыргызстандын Өзбекстандагы элчиси Муса Жаманбаев катышып, элдер ортосундагы эки тараптуу мамилелер динамикалуу өнүгүп жаткандыгын белгиледи.